Assalamu alaikum. Amansыздарбы Ала-Тоо спорт каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кыргыз спортундагы акыркы кабарлар менен тааныштырабыз. Кече 4-май күнү Таиланддын Бангкок шаарында One Championship Fight Night мелдеши орун алып, анда кыргыз мушкери өзгөчө нокаут менен жеңишке жетип, жалпы спорт сүйүүчүлөрүн кубандырды. Алдыда ушул жана башка кабарлар менен тааныштырабыз. Алыстабай туруңуздар. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында бүгүн таңга жуук UFC Ultimate Fighting Championship уюмунун 301 мелдешинде кыргызстандык Мыкты Горолбай уулу кезектеги экинчи беттешин жыйынтыктады. Анда ал жергиликтүү бразилиялык атаандашы Элвис Бреннер менен кескелип, бир нече өлкөлөргө машууга барып, жакшы даярдыкта келген Мыктыбек биринчи раундтан тарта өзүнүн капчыгына керектүү упайларды чогултуу менен баштады. Ошол эле учурда Элвис да өзүнүн үйүндө, өзүнүн жеринде өтүп жаткан мелдешке оңойлуктан каршылаш болбоорун, анында мыкты даярдыкта экени байкалып турду. Алгачкы мүнөттөрдө Мыктыбек атаандашынын үстүнөн көзөмөлгө өтүп, бир нече таасыл соккуларды узатуу менен текдаун абалын алып келип, биринчи бөлүктү жыйынтыктады. Ал эми экинчи раундда да бир учурда алапайын таптырбай соккуларды узатып калган Мыкы беттешти бүтөөрүгө жакын барып, бирок Элвис ал учурдан чыгып кетүүгө үлгүрдү. Жана да жакшы соккуларды узатууга аракетин жасап жатты. Ошентип жыйынтыктоочу бөлүктө акыркы демин сала Мыктыбекти жеңүүгө киришкен бразилиялык мушкер күрөшүп баштап, жыгып алганы менен Оролбай уулу да бекер жоо эместигин айгинелеп, кайра каршылаштын көзөмөлүн бузуп, өзү бул абалда үстөмдүк кыла баштады. Акыркы секундалар калган кезде Мыкы атаандашын бир ирет нокаутка кетирип, 3-чү раундты жыйынтыкташты. Ошентип калыстардын бир тараптуу чечими менен Мыкты Горолбай уулу UFC'де экинчи жеңишин камсыздады. Мекендешибиздин бул ийгилиги жалпы кыргыз спорт сүйүүчүлөрүнүн чоң кубанычы болду. Ал эми кече 4-май күнү Бангкок шаарында One Championship Fight Night уюму жеңилбес мушкердин беттеши орун алып, анда эки мушкердин тең профессионалдар арасында баарын мөөнөтүнө мурда жеңип келе жатышкан кыргызстандык Акбар Абдуллаев менен туркиялык Халил Амир беттеши жыйынтыкталды. Анда биздин мушкер экинчи раундда Амирдин нокаутка жиберип, уюмдун $50,000 бонусуна ээ болду. Беттешти толук көрүү үчүн биздин каналдан көрсөңүз болот. Мына ушундайча кубанычтуу кабарлар менен берүүнү жыйынтыктайбыз. Кийинки чыгарылыштан жолукканча аман туруңуздар.